Жөө жүрүшкө чыккан жүргүнчүлөрдүн, жашоочулардын жана талаптары бул мен транспорт министрлиги объект дейт, эл күтүп жатат. Ошондой эле жумгал эли качанкыга чейин чаң жутуп жатабыз дейт. Мына тендердин оюнунан тажадык дейт. Мына ушундай жазуулар менен урматтуу президент убадаңызды күтүп жатабыз дейт. Ошондой эле коррупцияга жол жок. Бизге жаңы жолду тез арада сапаттуу кылып бүтүрүп бериңиздер. Садыр Нуркожоевич, жумгал эли сизди чыдамсыздык менен күтүп жатат дейт. Мына ушундай элдин талаптары менен бүгүн 500ге чукул эл жөө жүрүшкө чыгышты. Сиздер көрүп тургандай мына жолдун курулушунан, токтоп турушунан тажаган эл байма-бай жол тозууга жана жолго нааразычылык акцияларын уюштуруп келишет. Элдин талаптары 1-сентябрь менен жолду жабабыз деп атышат. Мына алдыда кыш келатат. Бул жол менен Кыргызстандын бүткүл аймагына көмүр ташылат. Жумгал район аймагында 20дан ашык көмүр ишканалары бар. Мына ушул ишканалардын жалпы Кыргызстанга көмүр тартылат. Мына көмүр ушул жол менен өтөт. Тартипти укук коргоо органдары көзөмөлгө алып жатышат. Урматтуу Садыр Жапаров, эл менен жолугуп кеттиңиз, эл менен. Эл сизди күтүп атат, жумгал эли. Урматтуу Садыр Жапаров, жолдун кебетеси бузулду, машиналардын баары калкаланып бүттү. Бул жолго ат менен жүргөнгө да болбойт, урматтуу Садыр Жапаров. Өзүңүз келип, жолду көрүңүз, эл менен жолугуңуз. 1-сентябрда жолду буйбуз деп атат, жумгал эли. Ошого чейин келип
Жумгал эл менен жол көйгөйүн чечип бериңиз. Болбосо 1-сентябрда КАМАЗдарды өткөрбөйбүз деп Жумгал эли сентябрда чыгабыз деп атат, Кудай буйрса. Erken teyze var. Esen, артқа өткөрем, демесін деме қылыпчы. Көбілі машина қалып қашып тұрайын. Келішті бе? Біздің ептіңдіктер арып кетті. Мына bir канча чакырым жолду жөө жүрүш жасап беришти. Өзүңүздөр көрүп тургандай, элдин талаптары бардыгы жазылган. Sadır Japarov gelsin. Давай, mikrofon. Sadır Japarov gelsin. Sadır Japarov gelsin. Mınakey urmattуу жумгалдыктар. Мына биз бүгүн тынчтык күрөшүн улантып, андан кийин азыр мынакей тынчтык митингин өткөрүп жатабыз. Бул жерде эч кандай саясат оюну деген жок. Жумгалдыктардын биринчи көйгөйү жумгал көйгөйү болуп атат. Жумгал маселеси 7 жылдан бери түндүк түштүк альтернатива жолу бүтпөйт. Жумгалдыктар күтүп атып тажап бүттүк. Биздерде мынакей тендердик оюндан тажап бүттүк деген лозунгду көрүп атасыздар. Тендер мындайча айтканда бизди ойнотуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей апрелде Марипов келген, бирок Марипов 1 июльда бүтөт деген. Андан бери күз болуп кетти. Андан кийин министр Айым келген. Министр транспорт мындайча айтканда көйнөк алмашкандай алмашып жатат. Бирок жыйынтык жок жолдончу. Мынакей 20-сында дагы башталат деген. Бүгүн 20-сы эмес, 22-си болду. Айлабыз бүтүп, айлабыз кеткенде ушундай тынчтык митингге чыгып атабыз. Урматтуу жумгалдыктар, баягы туугандар, бул жерде эч кандай мындай саясат оюн жок. Ошондуктан биз шайлоо алдында Садыр Нуркожоевичке жумгал эли 100% карапайым эл добушубузду бергенбиз. Биз билебиз, президенттин азыркы жүргүзүп аткан иши жаман эмес, дурус. Биз билебиз, 30 жылдан бери биздин Кыргызстан сазга батып бүткөн. Аны бир эле жылда, 6 айда, 7 айда жолсо бир жылда аны саздан сууруп чыгыш оңой эмес. Биз ошону түшүнүп турсак дагы, бирок баягы Садыр Жапаровду колдогонго ортодогу жанагы көп чагымчыл, коррупциялык иштер жүрүп жатканын биз көрүп турабыз. Бүгүн мынакей жумгалдын жол көйгөй маселеси ушунда турат. Мынакей азырдагы айтышат, баш кууганды дыйкан, эпкин кочкор. Ал жерде мышык ыйлагандай. Ал жерде мынакей таксисттер, жүргүчүлөр жүрүп атабыз. Ал жерде канча деген машина талкаланып атат. Канча деген авариялык ситуация болуп атат. Ошону биз жумгалдыктар көрсөк дагы ушул убакка чейин чыдап келдик. Чыдамыбыз бүттү, чынын айтканда. Туурабы? Кандайсыздар? Жумгал эли макул эмеспиз деп атат. Демек бул бизге эртерээк созбой 1-сентябрда бул жол башталып калуусун суранып атабыз. Урматтуу дагы Садыр Нуркожоевич, мен транспорттун өкүлдөрүнө баарына кайрылып атабыз. Анда эмесе мынакей урматтуу жумгалдык туугандар, жаштар, бүгүн деген мынакей азыр деген жумуш кайнап турат. Мына талаада чөптөр жатат. Çöp жыйнап атышат, çöp престеп атат. Азыр ар бир карапайым үй бүлө өз оокатын өзү кылып атат. Биз өкмөттөн эчтеке сураган жокпуз. Ар ким. Мынакей жаштардын көбүнчөсү мынакей эртең жаан, бүгүн жаан болуп калбасын деп, эптеп мына чөптүн баасын көрүп атасыңар. Жан чачымга калтырбай ошону малдын камын көрүп, көбү жаштар азыр талаада болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү бардыгыңыздар баарыңыздар жушул айыл чарба жумуштарыңарды, үй жумуштарыңардын бардыгын тең таштап коюп, эл үчүн жумгалдын көйгөй маселеси, жол маселеси чечилсин деп бүт жумуштарыңарды таштап койгон жаштарга, ар бир айылдан келген өкүлдөргө баарыңарга рахмат.
кээ бири дагы мындан көп келмек. Похорон болуп калды кээ бирлериндечи. Ар кандай дагы себептер менен көп келе албай калышты. Анда эмесе, урматтуу жумгалдыктар, эми ушуну менен биздин тынчтык митингибиз аяктады. Дагы эгерде баягы жол маселеси дагы чечилбей турган болсо, дагы эле мындай митингдерди дагы эле эмне кылабыз? Жолтотобуз. Улантабыз, туурабы? Шаргыда барабыз. Рахмат анда. Ал деле эме плакаттардын баардыгын тең чогултуп туруп, баарын бергиле. Болду. Жакшы. Шүндесиз. Тынчтык митинги аяктады. Бир канча жерге чейин жүрүш жасап келишти. Өкмөткө ошондой эле президентке талаптарын коюшту.